Бүгін болып өткен оқиялар, хабарлар жана жаңылыктар менен Күн Кабар Ак Кеме студиясында Адлет Аманкулов. Саламатсыздарбы? Бишкек шаарына Москвадан Кыргызстандын жарандары учуп келишти. Бүгүн 26 июлда Кыргызстанга Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Бишкек багыты боюнча Россиядан 410 Кыргыз Республикасынын жарандары кайтып келди. Алардын арасында 17 жаш бала бар. Чет мамлекеттерде жүргөн жана мекенине кайтып келүүнү каалаган Кыргыз Республикасынын жарандарын кайтаруу боюнча иштер уланууда. Ош шаарына жана Ош облусуна ЖКК камын түзүү жана сатып алуу үчүн кошумча 49 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Ош шаары жана Ош облусуна ЖКК камын түзүүгө сатып алууга 49,16,7 миллион сом өлчөмүндө кошумча каражат бөлдү. Бөлүнгөн каражаттар толугу менен өздөштүрүлүп, сатып алуулар жүргүзүлдү. 2020 жылдын январынан азыркы учурга чейин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Ош шаарына жана Ош облусуна 1 миллиард 304 миллион 875,2 миң сом бөлүп берген. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 21 ЭВЛ аппараты, 323 кычкылтек концентраты бар. Күндүзгү стационарларда ооруган бейтаптардын саны азайып жатат. Дарыканаларда дары-дармектер улам келип түшүүдө. Бул жаатта көйгөйлөр жок деп билдирди Кыргыз Республикасынын өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев. Анын айтымында, облуста COVID-19 илдети менен күрөшүүдө болгон күч-аракеттер жумшалууда. Апрель айынан тартып медицина кызматкерлерине кошумча айлык акы төлөөлөр өз убагында жүргүзүлүүдө. Ал эми талаа иштеринде эгиндерди ооруп жыйноо иштери кызуу жүрүп жатканын дагы кошумчалады. Үстүбүздөгү жылдын 29 июлунда Стамбул-Бишкек каттама менен мигранттардын дагы бир тобу Кыргызстанга кайтат. Кыргызстандыктар Түрк Аба Жолдору авиакомпаниясынын чартардык каттама менен Бишкекке учуп келишет. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчилиги төмөнкүлөрдү билдирет. Анкарадагы элчиликтин жана Стамбулдагы башкы консулдуктун тизмелериндеги жана башка өлкөлөрдөн келе жаткан жарандар үчүн авиабилеттер тиркемеде көрсөтүлгөн резервация коддоруна ылайык Түрк Аба Жолдору авиакомпаниясынын Анкара шаарындагы Борбордук кеңси жана Стамбул шаарындагы Таксим жана Кадыкөй районундагы кеңселерде сатылат. Ошондой эле авиабилеттерди 2020 жылдын 28 июлунда түздөн-түз Стамбул эл аралык аэропортунан сатып алууга болот. Авиакомпаниянын кеңселеринде билеттердин баасы аэропортко салыштырмалуу жогору болоорун дагы эскертишет. Кыргызстанга Россиядан пландалган кезектеги гуманитардык жүк келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, коронавирустук инфекциянын тез жайылышы менен Кыргызстандагы санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Россия өлкөсү COVID-19 менен күрөшүүдө Кыргызстанга баа жеткис жардам көрсөтүп жатат. Ал Россиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министрлигинин атайын учагы менен бүгүн 26 июлда Бишкекке келип түштү. Гуманитардык жүк медициналык жабдуулардан, дары-дармектерден жана жеке коргонуу каражаттарынан 5 көчмө рентген аппараттары, анестезиология үчүн монитор жана аксометрлик датчиги менен интенсивдүү терапия 65 дана, анестезиология үчүн монитор жана аксометрлик датчиги жок интенсивдүү терапия 5 дана, жасалма демалдыруучу 31 аппараттары, эноксапарин натрия 49350 дана, алаксизумаб 550 дана жана ошондой эле бет каптан 100 000 дана турат. COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы күрөштүн алкагында Бишкекке Түштүк Кореядан гуманитардык жүк келди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, имараттын ичинде вирустарды тазалоочу 3 жабдуу келди. Анын баасы $8400 түзөт. Анын ичинде жугуштуу оорулар бейтапканасында колдонууга ылайыкташтырылган 2 дана оң жана терс басымдагы абаны тазалоочу жабдуу, 1 дана бөлмөнүн ичиндеги абаны автоматтык түрдө тазалап жөнгө салуучу аппарат. Бул Кореянын саналуу гана медициналык мекемелеринде колдонулган сейрек кездешкен өзгөчө жабдуу болуп саналат. 22500 дана бет кап, бөлмөлөрдө дезинфекциялоочу 20 дана аппарат келди. 25 июлда Север С-Чет авиакомпаниясынын Новосибирск Ош багыты боюнча чартардык каттама менен Кыргызстандын 184 жараны учуп келди. Алардын ичинде балдар дагы бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Ошондой эле бул рейс менен Новосибирсктеги кыргыз диаспорасы тарабынан жалпы суммасы 500 000 рубльга барабар дары-дармектерден турган гуманитардык жардам келген.
25 июльда авиатрафик компания авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартардык каттама менен 160 кыргызстандык кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Бул каттамга төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар, мисалы оор илдеттери барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, жакындарынын кайтыш болушу жана башка оор турмуштагы кырдаалдар кабылгандар киргизилген. Бишкекке Кореядан 49 кыргызстандык учуп келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Биздин жарандар бүгүн 25 июльда ТВ авиакомпаниясынын Сеул-Бишкек-Сеул багыты боюнча Кыргызстандан Кореядан Кыргызстандын жарандарын алып чыгуу үчүн уюштурулган чартerdык каттам менен келишти деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрдин басма сөз кызматынан кошумчалашкандай, чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандарын мекенине кайтаруу боюнча иштер улантылат. Кыргызстандан Россияга авиа рейстер менен учуучу жүргүнчүлөрдүн эсине 27 июль СВР 8804 Бишкек-Москва 5:25 Кыргызстандын сааты боюнча, 30 июль АФЛ 1895 Ош-Москва 6:30 Кыргызстандын сааты боюнча, 1 август СВ 5546 Ош-Новосибирск 17:45 Кыргызстандын сааты боюнча. Россия чегараларын ачууну улантууда. Атай кетсек, биринчи учактар Москва, Санкт-Петербург жана Ростов-на-Донодан учуп кетишет. Албетте учактар Россиядан туристтерди кабыл алууга даяр өлкөлөргө гана учушат. Эми учактар Улуу Британияга, Танзанияга жана Туркияга уча турган болду. Акырындык менен өлкөлөрдүн тизмеси толукталууда. Мисалы, Туркия чегараларын ачууга даяр экендигин жана орустардын эс алышын күтүп жаткандыгын бир нече жолу билдирген. Азыр Turkish Airlines жана Aeroflot авиакомпаниялары 1 августан баштап рейстерге билеттерди активдүү сата башташты. Нукат райондук ооруканасына 50 дана БИПАП аппараттар, адамдын дем алуу системасындагы кан басымдын туруктуулугун камсыздоочу медициналык жабдык берилди. Бул тууралуу аталган оорукананын башчысы Асамидин Марипов билдирди. Анын айтымында аталган аппараттар өлкө боюнча алгачкылардан болуп, Нукатта колдонулуп баштады. Коронавирус илдети аныкталгандан бери туш тараптан жардам келүүдө. 21 июль күнү 192 000 сомдук 480 түрмөк гепарин дарысын алып беришкен. 25 июль күнү БИПАП дем алдыруучу аппараттын Туркиядагы заводдон 2-3 эсе арзан баада алып келишти, деди Асамидин Марипов. БИПАП аппараттары Бишкек жана Москва шаарларында иштеген Нукаттык тургундар тарабынан берилген. Тажикстан Россияга эки тараптуу аба каттамдарын калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Тажикстандын бийлиги расмий түрдө Москвага кайрылып, жергиликтүү бийлик Россия Федерациясы менен аба каттамдарын калыбына келтирүү чечимин кабыл алды. Мындай маалымат РИА Новости агенттигине Тажикстандын Тышкы иштер министрлигине шилтеме берүү менен жарыяланды. Биз орус тарапка авиациялык байланышты калыбына келтирүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгы жөнүндө расмий түрдө билдирдик деп белгилешти дипломатиялык бөлүм. Мындан тышкары министрлик учурда Орусиялык кесиптештеринен жооп күтүп жаткандыгын билдиришти. Өлкөлөрдүн ортосундагы аба каттамдарын калыбына келтирүү боюнча конкреттүү чечим кабыл алууда. Биз бул процессти белгилеген санитардык, эпидемиологиялык ченемдерге жана эрежелерге толук ылайык жүргүзөбүз деп кошумчалады департаменттен. Белгилей кетчү нерсе, Россия жакынкы аралыкта башка өлкөлөр менен аба каттамдарын акырындык менен калыбына келтирүү боюнча иштерди баштады. Маселен, өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин айтымында 1 августтан баштап биринчи эл аралык рейстер Россиядан учуп кете алат. Кийинчерээк вице-премьер-министр Татьяна Голикова бул маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизип, биринчи этапта Танзания, Туркия жана Улуу Британияга каттамдар ачыла тургандыгын белгиледи. Бүгүн 27 июлга карата Семетей госпиталындагы 517 орун бош. Бул маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу башкармалыгынын башчысы подполковник Рысбек Жолдошбаев билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча Семетей госпиталында жалпы 600 орун бар, ал эми жандандыруу бөлүмүндө 509 орун даярдалган. Учурда бул бөлүмдөгү 24 орунда оор абалдагы бейтаптар жатса, 26 орундук бош. Урматтуу ак кеменин көрүүчүлөрү, коомчулукта жана күнүмдүк жашоодо көйгөйлүү, орчундуу, кызыктуу окуяларга күбө болсоңуз же жөн гана элге сөзүңүздү, оюңузду билдирүүнү кааласаңыз, бизге видео жөнөтүңүз. Ак кеменин элдин сөзү рубрикасына элдик видеолорду чыгарып жатабыз. Биздин WhatsApp жана Telegram номерибиз +7 925 245 89 79. Элдик кабарлар. Катталыңыз, жөнөтүңүз, бөлүшүңүз.
Бизге катталыңыздар жана жаңылыктардан биринчи болуп угуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта болуңуз.